Қазық тұрғызып бүттік құда қаласа. Әрбір қазықтан қазыққа чейін 3,5 метрден. Ұзыны бір 50 же 48 метр шығады. 16 қазық кетті ұзынасына. 3 метрден кішкене ашықша жерлері да бар. Бұл жағына 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 агады. Арық течіне чейін 1,20. Бұл тепелишин сортта помидор. Буран деген. Бүгінгі тема зым тартыш. Ошо көрсөткөн жерде үстүнө мык кагып, мыкты кайрып ушинтип катырып коебуз. Ар биринин үстүнө биринчи мына бир учун мына бир бактаракка байлап туруп, бактарактан мына жака тартып кете беребиз. Мыкты ар биринин үстүнө мык кагып, мыкты кайрып кетебиз. Андан кийин бул жагына каратып дагы мынтип биринчи казыкка мынтип зымды 2 жолу уруп, кийинкисине дагы 2 жолу уруп, бул зымдын башын мындай кылып дагы бир бактаракка байлайбыз. Ошондо мына казык мына кыймыл бар жок целый каркас кыймылдай турган деңгээлде каттык бири-бирин кармап турат. Ушинтип баарын бири-бириге 2 жолдон зым байлап, ошондо мына казыктар анча целый каркас сулкулдаса баары бири-бирине байланып турат. Байлап ороп келип туруп, бул жагын дагы мына кабакка тартып койгонбуз. Үстүдөгү зымды бул жака тартып, нарага тартып, анан бир казык калдырып, мына оно казык мындай байланганбы? Бул казык калдырып, андан кийинкисиге параллельно бул жамбашка. Мурда мынандайына кеткен казыкты үстүнөн мык кагып, үстүгө оройт болчу. Ар бир зымды үстүнөн алып өтөт элек мына зымдычы. Ошо кыйналбай эле эми жамбашынан мык кагып туруп, мыкка мындай колпачок кадап, шипер какана колпачок кадап туруп, бирден айландырып кеткенбиз зымды. Айландырып, буга да айландырып, эми мына учуну эми мынерге мына бакка мынтип тартып байлап коебуз. Азыр бакка байладык мына. Сел каркасты кармап турат мына. Буну кыймылдаса, полный каркас кыймылдайт. Ушинтип бири-бирин кармап турушат. Андан кийин деле мына казык калган. Андан кийинкини мына бакка тереке байлап, бул жагы мынага кеткен мына казык. Анча кыймылдай бербейт. Почти кыймылдабайт мына вообще зыңк. Жинде өтө зор турат. Бул жагына кеткенде оны мыкты кайрып койгонсун, бул кармайт. Оңго же солго жыгылам десе, мына жагы кармайт. Бирөөсүн калдырып, экинчисин кагып кете бересиз ушинтип. Эң башында бак жок болсо, мына эң башында бак жок, кармай турган. Мынандагы устойга берип чыгасыңар. Белдик. Бардыгына ушинтип. Белдик берилген, мына карап алат. Ушу кармайт. Ушу үй дарагынан белдик бересиңер, түгүнө жерге кагып туруп. Бардыгы ушинтип кармалып турат. Муну деле акырына ошо бир мыкка урап, мына целый дубал кеде көп тонна, бир 5-6 тонна помидор алышы мүмкүн мына бир рет элечи. Пишпаганда оор болот да, оңго же солго жыгылат. Биз 2-3 жол жыгылып тургуза албай ит болгон. Ошон үчүн мындайына да берип чыкканбыз анан. Айла жок, түртүп кыйын, жыгылгандан кийин түзөш кыйын. Жыгылгы чакылыш керек. Сөзсүздө бул жака берилет, анан узунасына берилет. Ушу менен суу койгондон кийин тынчыраак уктайсың. Саар менен турсаң жыгылып түшкөн болбойт. Ушул үстүгө тартылган зыл Апаловка байлаган зым. Бул 3-үчүнчү жыл кетип баратат, эми быйыл үзүлүп кетпесе эле болду. Ушу үзүлүп кетпесе болду деген коркунуч бар. Кеде үзүлөт болчу, бул зымдар да үзүлөт. Казыктын ортосун 4 метр кылып койгон жерлер үзүлүп кетет. Ошо 3 метр кылыш керек, же 3,5 максимум.